Саламатсыңарбы? 9 класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Сыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Аманбет Акунов. 4-бөлүм компьютердик тармактар жана интернет. Сабактын темасы келечектин технологиялары. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги чарттуу белгилерге көңүл бурабыз. Эсиңе тут, бул кызыктуу аныктама, суроолор жана тапшырмалар компьютердик практикум. Төмөнкү шилтем аркылуу видеороликти көрүп чыккыла. Андан кийин өз таасириңерди айтып бересиңер. Бүгүн биз адамдын жашоосундагы жана коомдун өнүгүүсүндөгү маалыматтык технологиялардын ролун ачып берген түшүнүктөр менен таанышабыз. Интернет технологияларынын өнүгүшү дүйнөнүн кайтып келгис өзгөрүүсүнө алып келди. Учурда микропроцессордук технологиянын аркасында жеке механизмдерди гана эмес, бүтүндөй технологиялык процесстерди башкаруучу тутумдарды түзүү мүмкүн болду. Операцияны жасоонун ылдамдыгы адамдардын мүмкүнчүлүктөрүнөн бир топ ашып кеткен учурлар болот. Мындай учурда алар системанын автоматташтырылган иштешине өтөт. Ал эми келечектеги кызыктуу маалыматтарды ойлоп табуучу бул футуролог деп аталат. Футуролог келечекти айтуучу, ойлоп табуучу, технологиялардын өнүгүшүн изилдөөчү жана Google'дан машиналык окутуу тармагынын техникалык директору Рэй Курсвейл бир нече жылдан бери технологиялык божомолдорун жарыялап турат. Анын көп айтуулары чындыкка айланды. Мисалы, ал шахматтык партияда дүйнөдөгү белгилүү шахматчыны компьютер жеңе алат деп, ошондой эле кошумчаланган жана виртуалдык реалдуулук жөнүндө да алдын ала айткан. Роботтор биздин арабызда көп убакыттан бери эле пайда болгон. Жада калса роботтор адамдын бир бөлүгү да боло алат. Мисалы, бионикалык протездер. Бул адамдын кандайдыр бир дене бөлүгүн алмаштыра алат. Ал эми робототехника деген адамдын ишмердүүлүгүндөгү жаңы сфераларды жана тармактарды өздөштүрүү муктаждыгынан келип чыккан салыштырмалуу түрдө жаңы жана интенсивдүү өнүгүп келе жаткан илимий багыт. Ал эми жасалма интеллект салттуу түрдө адамга гана таандык деп эсептелген чыгармачылдык функцияларды аткарган интеллектуалдык системалардын касиети, интеллектуалдык машиналарды, өзгөчө интеллектуалдык компьютердик программаларды түзүү илими жана технологиясы. Робототехника жана жасалма интеллект тармактары бири-бири менен тыгыз байланышта. Бул эки илимди интеграциялоо интеллектуалдык роботторду жаратуу, жасалма интеллекттин дагы бир багытын түзөт. Роботторго интеллектуалдык объекттерди манипуляциялоо үчүн локализация көйгөйлөрү жана навигацияны аткаруу жана кыймылды пландоо үчүн керек болот. Интеллектуалдык робототехниканын мисалдары катары Pleo, Aibo, QRIO робот оюнчуктарын атаса болот. Буюмдардын интернети. Интернет аркылуу көптөгөн буюмдарды башкаруу мүмкүн болуп калды. Буюмдардын интернети бул адамдын катышуусусу эле түзүлүштөрдүн бири-бири менен жана курчап турган дүйнө менен аракеттешүүсү жана анын негизинде кээ бир экономикалык жана социалдык нормаларды өзгөртүүгө жөндөмдүү. Акылдуу приборлорго төмөнкүлөрдү киргизсек болот. Күн батареялары, таштандырып пресстөө жана коммуналдык кызматтын кызматкерлерине сигнал берүү системалары, зарыл болсо мейкиндикти бошоткон жогорку технологиялык бактары, жаныбарлардын популяциясын, ошондой эле үй камагына чыккан кылмышкерлерди контролдоо үчүн колдонулган геолокациялык жана биометрикалык чиптер, ири шаарлардын суу каналдарына болгон жүктөмдү жана суунун коромжуланышын азайтуу үчүн колдонулган суу эсептегичтери жана сенсорлору. Белгилүү бир тапшырмаларды же шарттарды аткарганда гана тамакка уруксат берген иттер үчүн жасалган интерактивдүү табактар. Үчтү басып чыгаруу. Үчтү басып чыгаруу компьютердик модельдөө же альтернативдик конструкциялоо катары да белгилүү. Бул реалдуу объектти 3D модель үлгүсү боюнча кайра түзүп чыгуу. Санариптик 3D модель STL файлынын форматында сакталат жана 3D принтерге басып чыгарууга
жөнөтүлөт. Андан соң учты принтер катмар үстүнө катмар коюп олтуруп, реалдуу объекти түзүп чыгат. Технологиянын плюстары: басып чыгаруунун жогорку чечилишин алууга болот. Өтө чоң өлчөмү 150 көбөйтүү 75 көбөйтүү 55 сантиметр жана салмагы 150 килограммга чейинки модельдерди алса болот. Алынган модельдердин механикалык бекемдиги өтө жогору. Алар 100 градус Цельсийге чейинки температурага туруштук беришет. Моделдин татаалдыгы жана майда элементтерин болушуна өтө аз чектөөлөр, өтө аз сандагы калдыктын чыгышы. Эгерде андай керек болсо, фиништик иштетүүнүн жеңилдиги. Ал эми биотехнология бул практикалык максаттар үчүн тирүү организмдерди же алардын курамдык бөлүктөрүн колдонуу. Гендик инженериянын негизги методу. Бул керектүү гендерди бөлүп алып, аларды модификациялоо, мутацияланган гендерди оңдоо, жок болуп жаткан гендерди калыбына келтирүү. Бул төмөндөгүдөй ооруларды дарылоодо өзгөчө актуалдуу. Иммундук системанын бузулушу, кандын коюулануусу, онкология менен байланышкан оорулар. Нано материалдардын иштеп чыгуудан башталган жана наноэлектрондук биосенсорлор менен аяктаган наномедицина алга умтулуу менен өнүгүүдө. Мисалы, организм клеткаларына чейин кирип, аларды тамактандырып жана калдыктарды жок кылган нанороботтор азыр иштелип чыгууда. Гендик инженерия бул тукум куучулук заты, ДНК менен манипуляциялоо технологиясы. Гендик инженерия генетикалык алмашуу организмдин бир түрүнүн же туулгандык түрлөрдүн арасында гана жүргүзүлөт деген жаратылыштагы барьерди басып өттү. Ал гендерди бир организмден башка каалагандай организмге алып өтүүгө мүмкүндүк берет. Бул жаңы техника микроорганизмдерди, өсүмдүктөрдү жана жаңы пайдалуу касиеттери менен түзүүнүн чексиз мүмкүнчүлүктөрүн ачты. Виртуалдык реалдуулук. Адамга анын сезимдери, көрүп, угуу, туюу менен берилген техникалык каражаттардын жардамында түзүлгөн дүйнө. Виртуалдуу реалдуулук таасирди да, таасирге берген реакцияны да имитациялайт. Реалдуулукту толугу менен ишенимдүү сезүү комплексин түзүү үчүн касиеттердин компьютердик синтези жана виртуалдык реалдуулуктун реакциялары реалдуу убакыт моментинде жүргүзүлүшү керек. Виртуалдуу реалдуулук системалары деп кадимки компьютердик системаларга салыштырмалуу виртуалдык чөйрө менен аракеттешүүнү адамга болгон бардык 5 сезүү органына таасир этүү жолу менен имитацияланган түзүлүштөрдү айтышат. Азыркы учурда сүрөттөлүштөрдү виртуалдуу реалдуулук системаларында түзүү жана чагылдырууну камсыз кылган бир нече негизги типтер бар. Виртуалдуу реалдуулук шлеми, монитор параллакс 3D дисплейлери, виртуалдуу ретиналдуу монитор колдонулушу, компьютердик оюндар, окутуу, видео жана өндүрүш. Колдона келүүчү энергия жана жашыл технологиялар. Бул технологияларды колдонуу артыкчылыктары глобалдык парник эффектисин токтотууну, абаны тазалоону, атмосферага көмүртекти чыгарууну азайтууну жана жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү сактоону камтыйт. Жалпысынан алганда, калыбына келүүчү энергетикалар экосистеманы сактоого жана нормалдуу фауна жана флораны калыбына келтирүүгө багытталган. Калыбына келүүчү энергия жана жашыл технологиялар. Калыбына келүүчү энергиялар булагы түшүнүгүнө төмөнкүлөр кирет. Күн, геотермалдык, деңиз толкундарынын, океандын агымдарынын жана ташкындарынын энергиясы, биомассанын энергиясы, гидроэнергия, төмөнкү потенциалдуу жылуулук энергиясы жана башка калыбына келүүчү энергиялардын жаңы түрлөрү. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз.
Биз бүгүн робототехника, адамдын ишмердүүлүгүндөгү жаңы сфералар жана тармактарды өздөштүрүү муктаждыгынан келип чыккан салыштырмалуу түрдө жаңы жана интенсивдүү өнүгүп келе жаткан илимий багыт экенин аңдап түшүндүк. Ошондой эле жасанма интеллект деген бул салттуу түрдө адамга гана таандык деп эсептелген чыгармачылдык функцияларды аткарган интеллектуалдык системалардын касиети. Интеллектуалдык машиналарды, өзгөчө интеллектуалдык компьютердик программаларды түзүү илими жана технологиясы. Ал эми биотехнология бул практикалык максаттар үчүн тирүү организмдерди колдонуу. Гендик инженериянын негизги методдору бул керектүү гендерди бөлүп алып, аларды модификациялоо, мутацияланган гендерди оңдоо, жок болуп жаткан гендерди калыбына келтирүү. Ал эми гендик инженерия бул тукум куучулук заты, ДНК менен манипуляциялоо технологиясы. Гендик инженерия генетикалык алмашуу организмдин бир түрүнүн же туугандык түрлөрдүн арасында гана жүргүзүлөт деген жаратылыштагы барьерди басып өттү. Ал гендерди бир организмден башка каалагандай организмге алып өтүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми виртуалдык чындык адамга анын сезимдери менен берилген техникалык каражаттардын жардамында түзүлгөн дүйнө. Виртуалдуу реалдуулуктун таасирге берген реакцияны да имитациялайт. Калыбына келүүчү энергия жана жашыл энергиялар булагы түшүнүгүнө төмөнкүлөр кирет. Күн, геотермалдык, деңиз толкундарынын, океандын агымдарынын жана ташкындарынын энергиясы, биомассанын энергиясы, гидроэнергия, төмөнкү потенциалдуу жылуулук энергиясы жана башка калыбына келүүчү энергиялардын жаңы түрлөрү. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.